улуттук маданиятты дүйнөгө таанытуу, тагыраагы көчмөн маданиятынын салтын, наркын даңазалоо дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалынын көздөгөнү. Бул иш-чара 5 жылдан бери дүйнөлүк деңгээлде өтүп келет. Кол өнөрчүлөрдүн, дизайнерлердин эмгектерин чет өлкөлөргө жайылтуу иш-чаранын максаты болгондуктан быйыл буга Кыргызстан кызуу даярданган. Ага 20га жакын мамлекеттен катышуучулар келишкен. Уюштуруучу Назира Бегим мода индустриясын ар тараптан изилдегенин жана бул долбоордун негизинде чоң ийгиликке жеткендиктерин белгиледи. Эми акырындык менен баягы Кыргызстан кичинекей мамлекет да, дүйнөлүк аренага чыгарыш үчүн көп убакыт талап кетет экен, көп күчтөр талап кылынат экен. Биз 5 жылдын ичинде, аз убакыттын ичинде ушундай чоң ийгиликке жетип атабыз. Бул абдан чоң жетишкендик, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз мына кыйла мыкты жетишкенге жеттик. Себеби буга чейин башка өлкөлөрдө 15-10 жылдап иштеп, ошо мода индустриясында иш алып баргандар бар. Бирок биз ийгиликке жете элек азырынча эчким. Ошол себептүү мен мактана алам. Эгерде ушул темпте кете турган болсок, биз мындан дагы бийик нерсеге жетебиз. Жыл сайын фестиваль үчүн атайын тема коюлат. Бул жылы катышуучулар улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата коллекцияларды даярдашкан. Аларды образдуу деңгээлде көрсөтүүгө аракеттенишип, биринен бири өтүп, калыстар тобунун мүчөлөрүнө көрсөтүп түшүндүрүп жатышты. Невероятная концентрация и тонко пойманный человеческий мозг. Коллекция по произведению ранние журавли. Там есть... Жаш дизайнер Малика Уланбек кызы бул фестивалга алгачкы жолу катышып жатат. Ал күнүмдүк кийимдердин модасы эмес, авангарддык стилдеги чеберчиликти жактырат. Демек, каармандардын кийимдерин фантазиясы менен иштеп чыккан. Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күн деген романына байланыштуу. Ал деген жана жуан-жуандардын биздин элде ошо басып, жоламандын башаламандык болгону жана төөнүн терисин алып, ошондо адамдардын башына кийгизип, алардын аң сезимин алып салган. Ошол нерсени жоламандын жана Найман эненин образын, алардын кыйналгандыгын, ата тегин унуткандыгын мен ошону өзүмдүн костюмдарым аркылуу чыгарууну чечтим. Амстердамдан келген эл аралык Афию модалар жумалыгын өткөрүүчүлөр уюмунун жетекчиси Айдын Ачыктын бул фестивалга келүү вазифасынын ролу чоң. Ал калыстар тобунун мүчөсү гана болбостон, өз уюмунун атынан жеңүүчүлөргө чет өлкөлөрдөгү мода жумалыктарына атайын жолдомо да тапшырды. Ал мода секторунун өнүгүүсүнө шарт түзүп, жаш дизайнерлерди шыктандырып жаткандыктарын айтат. Herkese merhabalar, ismim Aydın Açık, Amsterdam'dan geliyorum ama aslen Türk'üm. Ben İstanbul Moda Haftası'nın, Kapadokya Moda Haftası'nın, Mardin Moda Haftası'nın... Barыңыздар саламатсыздарбы? Амстердамдан келдим. Бирок түркмүн. Аты жөнүм Айдын Ачык. Мен Истанбул, Каппадокия, Мардин жана жаңы жаш дизайнерлердин мода жумалыктарын өткөргөн кишимен. Бир жылда 12-ни өткөрөбүз. Дүйнөдө эң көп мода жумалыгын демилгелеген уюштуруучуларданбыз. Уюмубуздун аты Афею. Бул Азия, Африка, Америка мода жумалыгын бириктирген уюм. Максатыбыз дүйнөдөгү бардык жаш дизайнерлерге бир эшик ачуу, аларды колдоо. Андыктан өлкөлөргө барганда бир жылда бир жолу Казакстандан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Түркиядан, Түштүк Африкадан жаш дизайнерлерден 3-тү тандайбыз. Аларды бардык иш-чараларыбызга чакырабыз жана акы албайбыз. Өнүгүүсүнө шарт түзүп, мода секторунда өнүгүүсүн колдойбуз. Тажрыйбалуу дизайнерлерди да иш-чараларга чакырып, жаштарга жол көрсөтүшүнө өөлгө болобуз. Bunun yanı sıra gelişmiş, kendini ispatlamış büyük tasarımcıları da ekleğimize kataraktan коллекцияларда улуттук, байыркы эпостор жана чыгармалардагы унутулуп калган кийимдерге көңүл бурулуп, эпикалык жагдайда өнүгүү этаптарынын көрсөткүчтөрүнүн өскөндүгү даңазаланды. Бул көчмөндөр маданиятынын кийими кыргыз деңгээлинин негизинде түрк маданиятынын, түрк калктарынын коллекционерлеринин иштерине негизделген. Biz ушул стилди, трендти бердик. Мурун этникалык кийим, улуттук кийим деген түшүнүк болчу да. А биз изилдеп түбүндө кыргыздын салттуу кийимдерин изилдеп, биз заманга батташтырып чыгарып дүйнөгө жайып атабыз. Биздин жасаган иш аракеттерибиздин артынан Кыргызстанда кыргыздын салттуу улуттук кийимдерин стилдештирип кийсе болот экен деген түшүнүк пайда болду. Биз ошону жайып, көрсөтүп, мактанып
бир гана Кыргызстанда эмес, ошо мен жогоруда атап кеткен 50 мамлекетке көрсөтүп атабыз. Мода индустриясына, деги эле дизайнерлердин иштерине мамлекет тарабынан көңүл бөлүнбөй калган. Тармакты өнүктүрүп, бул иш-чараны кийинки жылдары жогорку мамлекеттик деңгээлде өткөрүүнү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колго аларын убадалады. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.